Барыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жана ошондой эле биздин багбандар, дыйкандар. Биз бүгүнкү чыгарылышта Ноокаттын Токтомат Зулпиев айыл аймагына жайгашкан Мешкалкоз айылынан жеке ишкер Рустам агабыздын кичи бизнеси тууралуу бир сиздерге жакшы маалымат беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта мына ушундай болгон биогумус жана ошондой эле сөөл жылан тууралуу маалымат беребиз. Анда биз сиздерге ушул сөөл жыланды кантип багат, бул сөөл жыланды багуунун максаты эмне толук маалыматын Рустам агабыздан алып беребиз анда. Рустам ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ден соолук иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр, альхамдулилля. Өзүңүз тууралуу бир сыра бир таанышырып кетсеңиз. Биринчиден ассаламу алейкум кыргыз элине жана ошондой эле сага укам. Ушу биз дагы ушу элдин бир аз болсо дагы ден соолугунун пайдасы үчүн бир аз салымыбызды кошойлу деп ошого биз дагы эл катары ушундай сөөл жылан жана биогумусту быйыл май айында баштаганбыз. Бир жыл болуптур да? Уже 6 ай, уже бир жылга жакындап уже 6 ай болуп калды. Ушул мына биздин производство дегендей. Мен көрүшүмчө бир 4 сотик жерге жайгаштырыпсыз, а? Бул башталышы. Башталышы. Азыр башталышында ошондой кылдык, эми баягы начально бир проба кылып көрөйлү, баштап көрөйлү деп туруп, бир 130 килограммдай сөөл жылан алып, ошо менен ушинтип баштап, мына 6 айдын ичинде ушундай эми бир аз объемго чыктык. Чыктыңыздар. Жакшы. Бул сөөл жыланды кантип баштап калдыңыз? Кайсыл жактан көрүп, кызыгуу кандай пайда болду сизге? Бул сөөл жыланды баштаганымдын биринчи себеби, бул менин Бишкекте бир тууган өзүмдүн агам бар. Ошол рекламадан, ошо силердикинен Универсалда базарынан жана ошондой эле башка ушундай YouTube каналдардан көрүп, анан мага ушундай сунуш кылып, ушуну баштабайлыбы, бизде эмне болсо дагы эми баягы айыл жергесинде бир аз условия, место бар, ошону баштап көрбөйсүңбү деп ошол айткандан анан кызыгып ушу нерсени баштадым. Кызыгуучудан пайда болду. Ооба. Анда сөөл жыланды кантип багат, ошол тууралуу толук айтайлы. Биринчи эле баштаганыңызда Рустам ага канча килограмм алып келгенсиз бул жерге? Бул жерге өзү биринчи баштаганымда башында бир 11 килограммдай 11 килограмм, башында, майда. Ошо 11 килограмм алып келип туруп, ошону где-то бир 500 килограммдай, 400-500 килограмм төгөрөгүндө навозго, көңгө салып, ошонун анан кийин кичине көбөйтүп карасак, уже көбөйүп баштады. Анан дагы кызыгуу пайда болуп, ошонун дагы анан где-то 120 килограмм төгөрөгүндө дагы алып келип туруп, ошондогу анан көбөйттүк. Жакшы. Анда буга чейин бул сөөл жылан биогумусту сатууга чыгарган жоксуз? Жок, пока сатууга чыгара элекпиз. Эми бир аз объемго чыгып алайлы, көбөйтүп алайлы деген максатта пока сатууга чыгара элекпиз. Жакшы. Анда сөөл жыландын сапатын кандай жайгашкандыгын көрөлү. Бир чекеден болгону бир 20 сантиметр жерге бул азыр где-то 20 сантиметрге азыр салдык. Буну уже азыркы ушудан айтып өтүп кетейин. Азыр ушу моментте буну уже сөөл жыланды бөлүп алуу процессини кылып атабыз. Ошол көңдөн сөөл жыланды ажыратып буну азыр жеп, уже буну азыр бүттү. Уже сөөл жылан уже жеп бүтүп, анын үстүнө дагы где-то 5-6 сантиметр көң таштап туруп, азыр ошол сөөл жыландарды, биогумустагы сөөл жыландарды уже бөлүп алуу уже процессини баштап, уже бөлүп, мына уже ушул жерге аз таштап атабыз. Уже нар жактан жеп бүткөн сөөл жыландарды чыгарып, уже ушул буртка таштап атабыз. Жакшы. Бул негизи бул сөөл жылан эми ушундай суроо пайда болот. Бул өзүбүздүн обычный сөөл жылан менен калифорнийский сөөл жыландын айырмасы эмне деген көп жерде суроо болот. Мен дагы ошол суроону буга чейин бергенмин жасаган адамдарга. Биринчиден бул Калифорния сөөл жыланы биринчиден
биздикинен айырмасы бул азыр соргок болот экен. Анан Көңдү жеп иштеп чыгышы ооба, жакшы болот. көңдү ошол өзү көңдү жеп, ошол жерден ичинен өзү обработка кылып, таза натуральный жер семирткич кылып өзү чыгарат экен. Натуральный. Анан кийин соргок болот экен. Анан иштеши дагы аябай активный болот экен. Анан бул көңдүн ичинен башка жака качып чыгып кетпейт экен. Ошондо сиз бул чөл жыланды буга чейинки тажрыйбасын көрдүңүз да, биогумус чыгарып, мына ушул жерде дагы алыс кетпейли, мына ушул жерде гүлдөр турат. Ал эми картошка, алма, ушуларды тууралуу кайсыл жерге төшөдүңүз эле? Быйыл ушул нерсени өзүбүз бир аз биогумус кылып чыгарып алып, мынтип мына гүлдөргө салып, мен өзүм келинчегим. Бул өзү кичинекей башталышында эле кичинекей эле баягындай өндүрүп, мына Кудайга шүгүр, мына уже кыска убакыттын ичинде ушундай болуп гүлдөр жетилди. Биогумуска мына. Мына ушундай. Гүлдөргө дагы өтө пайдасы бар экен да. Аябай бул гүлдөргө, помидорго, бадыранга, бардык нерселерге, мөмө жемиштерге аябай жакшы экен. Жана ошондой эле таза натуральный Жер химикат, жер семирткич. Жана ошондой эле мына биз өзүбүз мына эми бул жерде өзүбүз сатууга эмес, биз өзүбүз жегени бир аз огородубуз бар. Огородко быйыл мынтип мына картошкага мына салып көрдүк. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мына аябай жакшы эффект берди. Мына пайдасы. Жана ошондой эле мына алмалар. Мынакей. Мына көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Мына жана ошондой эле мына. Мына ошол эле биогумустун пайдасы деген. Мына ушул биогумус. Бул уже готовый, уже даяр уже биогумус. Эленген дең, Эленген уже таза натуральный биогумус ушул болот. Жакшы. Бул биогумустун эң жакшы жери бул без химикат. Эч кандай химикаты жок. Жана ошондой эле бул биогумус өзүнө 12ден ашык витаминдерди өзүнө камтыган. Бул биогумус. Жана ошондой эле 22 микро макро элементтер бар, пайдалуу. Вот. Ушуну мисалы помидорго болобу, огурцуга болобу, гиляска болобу, алмага болобу, кандай нерсеге болбосун салса, аябай жакшы эффект берет. Жана ошондой эле натуральный мөмө жемиш болуп. Элдин баарын ошол таза жер азыгына чакырасыз, мына жер семирткичке. Эми уже азыркы химикат, мочавина, азотко караганда дагы пайдасы жакшы. Пайдасы жакшы. Натуральный болуп атат. Биринчиден эми бул сөө жыланды Кудайым шундай бир эми жаратыптыр. Бул шундай адал таза нерсе экен, өзү жеп, ичинен өзү обработка кылып, шундай кылып туруп биогумус кылып чыгарып коет. Чыгарып берет. Эми сөл жыланды кантип багуу жолдорун дагы бир айтып кетпейсизби? Эми бул сөө жыланды багуу процесси мисалы жазында же жайында буга основной мисалы көңдү навозду, эми уйдуку боло берет, койдуку дагы боло берет, жылкыныкы дагы боло берет. 20-30 сантиметр кылып туруп көңдү салып туруп, ошого мисалы өзүңө канча мисалы сөө жылан болсо, мисалы салып туруп, ошону мисалы жаздын күнүндө 2 күндө, 3 күндө суусуну берип эле турса, бул аябай тез көбөйөт экен. Ошол көң эски болуш керекпи же жаңы болсо да боло береби? Көң эң азы дегенде 3 ай же 4 айлык көң болуш керек. 4 айлык, 3 ай же 4 айлык. Малдыкы свежий көң болсо дагы, потому что бул свежий көңдө биз өзүбүз дагы ушул нерсени көрдүк, газ чыгат экен. Свежий көңдө баягы. Ошондо газына чыдай албай булар мындай тезирээк банып аттан мындай өлүп калышат экен. Ошон үчүн бир 3 ай, 4 ай бир аз турган, мындай сыртта турган көң болсо, бир аз жамгырга, же мисалы карга болобу, кандай болсо уже жуулган көң болсо, навоз. Аябай жакшы экен. 3 ай же 4 ай эң кем. Анан уже 2 жылдык уже болбойт, потому что уже 2 жыл уже чирип, уже ал жакта уже
сөз жылан жей турган нерселер уже баягындай нерсе болбой калат экен дагы, уже 2 жылдык болбойт экен. 3 ай же 4 айлык болсо аябай жакшы болот экен. Жакшы. Азыр мына ушул сөл жыланды сиз бакка эле жаткызсызбы, а? Астында эч кандай стяжка же болбосо материалдар жок экен. Бул мына жерлерге кирбейт, а? Жок. Жерге кирбейт. Бунун өзү ошол сөз жылан бул. Ошол göңдүн ичинде гана жүрөт экен. Анан уже göңдү уже жеп бүткөндөн кийин уже үстүнө жаңы азык издеп уже үстүнө чыгып баштайт экен. Бул башка жактарга качпайт экен. Мен ошону айтып атпаймынбы, бул биздин обычный жөнөкөй сөз жылан мисалы жердин астына кирип, мисалы турпак, ылай жесе, бул ошол göңдүн ичинде гана навозду гана жейт экен, өзү обработка кылып чыгарат экен. Кышындасы да ушул жерде жата берет. Кышындасы дагы эми быйыл эми ошол көрөбүз деп атабыз, эми Кудай буйрса эми бир аз калыңыраак кылып, үстүнө чөп таштап, баягындай койдун жүнү дагы жакшы деп атат, ошолорду үстүнө таштап бир аз калыңыраак кылып, эми быйыл кыштан чыгарайлы деп турабыз. Анда Рустам ага бунун сөл жыланды көрөлү, кандай жайгашкан. Бул сөл жыландар бүгүнкү чыгарылышта сатууга чыгат, а? Кудай буйрса Сатууга чыгат. Баалары айтылат. Биз эми бааларды мисалы мынанча сом деп туруп айтпайбыз. Эгер алуучулар болсо, клиенттер болсо, келсе, келишим баада сүйлөшүп беребиз, жана ошондой эле дагы кошумчалап беребиз. Оррагы менен тартып беребиз. Эми Жакшы. башкаларга окшоп туруп 200 сом мынандай деп айтпайбыз. Келишим баада бере беребиз. Дыйканчылык. Анда көрсөтүңүз бир. Сөл жыландар кандай жайгашкан, негизи эле жыштыгы. Мынакей. Мына ушу сөз жылан. Жакшы. Бул өзүнөн өзү көбөйөт дейм, а? Өзүнөн өзү көбөйөт. Бул сөз жылан ургачысы дагы, эркеги дагы бул баягындай мындайча айтканда тукумдап, Өзүнөн өзү көбөйөт. Бир айда 100 эсеге чейин бул көбөйөт экен. Аябай көбөйөт экен. Бул ушунчалык бир тез көбөйөт экен. Мына ол уже мына биз баштаганыбызга мен баштаган мисалы 6 ай болсо, 6 айдын ичинде аябай көбөйүп кетти. Аябай көбөйт. Жана ошондой эле мына ал жакта азыр дагы көрсөтүп өтүп кетейин. Баягы айткандай эле азыр бөлүү, сөз жыланды бөлүү процесси болуп атат. Уже бул жакта уже азыр готовый уже мына эленгенге даяр уже мына. Уже бул биогомус. Биогомузду уже бөлүп элеп даярдап койдуңуз. Азыр силерге тиги жакта көрсөткөндөй бул жактагы үстүндө уже навозду алып тиги жакка таштап туруп, уже мына ал жакта азыр уже мына сөз жылан ичинде жок. Уже мына бул уже эленгенге даяр уже биогомус. Анан көпчүлүгүндө мисалы менде да суроо болот да. Ошол сөл жыланды кандай кылып ажыратып алдыңыз ушудан? Негизи ар бир ичинен сөл жыланды ажыратып алуу өтө кыйын болсо керек. Азыр көрсөтүп өтүп кетейин. Толук түшүндүрүп өтөлү көрүүчүлөргө дагы. Жаңыдан баштагандары болгон болсо толук түшүнүп. Биз мындай кылып туруп, бир 5-6 сантиметр кылып туруп көңдү таштадык. Мындай кылып туруп, мына bunun астына мындай кылып туруп, обычный өзүбүздүн базардагы баягы пияздын, картошкасынын сеткасыны кыркып туруп, жайып, мындай кылып салып алдык. Мындай кылганыбыздын себеби дагы бир ачыңчы нар жара. Мынакей. Мына. Мынакей, мына. Мына сөз жыландар мына. Шундай кылып туруп, 5-6 сантиметр уже бул сөз жылан биогомусту жеп бүткөндөн кийин, баягы мен айткандай уже үстүнө азык издеп уже үстүнө чыгат экен да. Ошону ушундай кылып туруп, үстүнө 5-6 сантиметр кылып туруп, көңдү таштап туруп, бир 15-20 күндүн ичинде ушинтип бөлүп чыгарып алса болот. Бул мал сетка мен өзүмүн идеям болду. Негизи, билген адамдардан сураганымда ошентип айтты. Үстүнө ошол 5-6 сантиметр көңдү таштап туруп, 15-20 күндө бөлүп алсаң болот деди. Мен просто мындай чыптан таштаганын себеби кийин алганда дагы биогомус менен бул көң аралашып кетпесин деп, ошого мынтип астына сетка таштап койдум. Ушул жерде дагы биогомус жок, то есть сөл жылан жок, өзү турат. Бул жактан уже чыкты. Өтпөйт экен да бул жака? Жок, уже болду, өтпөйт. Жеп бүткөндөн өтпөйт. Бул өзү уже
биогумусту уже көңдү уже сөз жылан жеп бүткөндөн кийин өзүнөн чыккан нерсени бул кайра жебейт экен. Уже жаңы азык издеп баштайт экен. Бул эми ушундай бир Кудайдын бир жараткан берген экен да. Эми Кудай буйрса эми ушу жакшы ниет менен баштадык. Эми ушу менен бир аз болсо дагы ушунан биогумустан бышкан нерселерди, помидор болобу, огурчу болобу, кандай гана нерсе болбосун, ошол нерседен жеп элдер бир аз ден соолугуна кам көрүп, ден соолугуна пайда болсо, бизге дуа кылып койсо, бизге ошол жетет. Ошо элдин бир ден соолугуна салымыбызды кошойлу, ушу натуральный, органикалык, таза, натуральный, без химикат ушундай жер семирткичтерден бышкан нерселерди жеп элдер ден соолугунун камын көрсүн деп ушу нерсени баштадык. Эл арасында ошого кызмат кылуу, Кызмат кылуу. Бизге таза ушу жеп, ошо таза нерсени, ушу биогумуста пышкан нерсени жеп туруп элдер бизге дуа кылып койсо, биз Алланын астында дагы жүзүбүз жарык болот, иншалла. элге ошондо айта турган кебиңиз ушул таза жер семирткичке өтүү, химикаттан. Азыр бул канчалык бизде бул нерсе көбөйсө, канчалык бул нерсе уже спрос болсо, бул азыр чет жакка, мисалы Дубайга жана ошондой эле башка жактарга дагы мындай чыкканга экспортко уже мүмкүнчүлүк уже пайда болот экен, жол ачылат экен. Бизде азыр даже 20%ке жеткен жок. Буну уже элдер пока 15%-тин төгөрөгүндө эле уже жасап уже багылып атышат. А так 20%ке анда жете элек. Туура айтасыз. Буга чейин дагы сөз жылан баккан агаларыбыз мен дагы 1-2 жолу барганмын. Ошолор 10% эсептеген да. 10%ке дагы жете элек депчи. 10%-ин тегерегинде ошол кыргызстандыктар таза мына ушундай биогумуска өткөн экен. 90% элди дагы ушулга чакырат да көпчүлүгүчү. Негизи таза жер семирткич, ошол органикалык таза продукция. Бул Калифорния сөз жыланына өзү 1959-жылы Американын Калифорния штатында ушул нерсени изилдеп, ученыйлар изилдеп, ушул нерсени табышкан экен. Ошонун улам эми бизге дагы келип, мына эми азыр Кудайга шүгүр, уже бир аз уже элдер аны түшүнүп баратат. Эми азыр өзүң көрүп атасың. Жүрөк оору, бөйрөк оору, кандай гана ушул оору нерселер, ушу биринчиден Кудай сактасын, бүт ушул химикат жегендин основной 70-80% ушунан болот. Эми бул нерсеге уже өтүшүбүз керек. Өтүш керек, элдин баарын чакырасыз. Өзүбүзгө дагы жакшы, балдарыбызга дагы жакшы, ушу кыргыз элине дагы аябай жакшы. Эми натуральный ушуда болгон нерсени жесе дагы ден соолукка дагы аябай пайдалуу. Ушул эми ушинтип баштадык эми, Кудай буйрса эми ошо сатууга чыгарайлы деп даярданып турабыз. Анда урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, биз Рустам ага көз 20 мүнөт бою сиздерге ошо сөөл жылан жана ошондой эле биогумус тууралуу маалыматты бердик. Эгерде кимде ким дагы бир түшүнбөй, сизден толук маалыматты алгысы келсе, маалыматты бересиз да. Айтып кетүүчү жагдай, сөзүн бөлүп койдум, кечиресиң. Эгер ала турган адамдар болсо, мисалы сөз жылан алам дей турган адамдар болсо, келсе, же болбосо мына жакынкы мына райондордо болсо, мисалы эгер келгенге мүмкүнчүлүгү болбосо, колу бошобой калса, барып кантип көңгө салыш керек, кандай кылыш керек көрсөтүп беребиз. Түшүндүрүп бересиз толук. Түшүндүрүп, ошол пока баягы системага түшүп алгыча, өзү билип системага түшүп алгыча байланышта болуп, телефондо дагы түшүндүрүп, айтып, же болбосо барып, жакынкы райондор болсо барып көрсөтүп, кандай кылыш керек, ошолорду дагы барып айтып, пока жолуна түшкү чейин айтып турабыз. Жана ошондой эле ошол жеткирип берүү доставкасы дагы бар. Эми жакынкы райондор болсо жеткирип берип барып көрсөтүп беребиз, кантип салыш керек, кандай көңгө салыш керек. Анан дагы бир жагдай, бул мисалы көңдү алып келгенден кийин үйгө, мисалы сөз жылан багамды алып келген адам алып келип,
жакшылап жууп, бир 3-4 жолу жууп же 1 сутка ошо сууга жууп, салып, анан бир кичинекей бир коробка болобу же баягындай кандай гана бир идишке кичине салып, навоз көңдү. Анан сөө жыланды салып туруп, бир жарым сутка же 1 сутка коюп туруш керек. Ошондо баягы сөө жылан ичинде газда өлөбү же кандай ошону билип алат. Эгер ичинде өлүп калган болсо, уже алдан уже ал көңдөн, значит, уже газ чыгат баягындай. Уулуу. Эгерде өлбөсө, ошол көңгө салып, кайра ушинтип көбөйтсө боло берет. Жакшы. Эми бул жумушка ошол биздин эле ушул алыскы жакынкы жерде эмгектенип жүргөн кыргызстандык мекендештер дагы кандайдыр бир бизнес кылам дегендер үчүн кандайдыр бир жол жобосун айтып чакыра белеңиз ушул ишке. Негизи Ооба, эми азыр өзүңөр дагы мына көрүп атасыңар, мисалы Россияда дагы жана ошондой эле чет жерлерде аябай ситуация азыр кандай болуп атат. Мисалы келип, ушул нерсени баштап, ушул нерсе менен аябай бир жакшы, мен пока сатууга чыгара элекмин, бирок менин баягы угушум боюнча аябай жакшы кирешеге чыкса болот экен. Анан мына чет жакта, мына мисалы Россияны эле айтам, мен өзүм деле мисалы Россияда болгонмун. Россияда мисалы бизден барган помидор болобу, кандай гана мөмө жемиштер болсун, алма же гиляс болсун, мисалы орустар кайсы жердики деп сураса, мисалы Кыргызстандыкы десең, аябай мындай жакшы алышат да, потому что бизден баягы абанын тазалыгын билишет, ушундай натуральный экенин билип туруп, аябай бизден барган мөмө жемиштерге Россияда дагы аябай спрос жакшы. Ошого эми ушинтип анан бунун биогомуста дагы пышкан мөмө жемиш, чем баягы мочовина, азотко пышкан мөмө жемиштен буга биогомуста пышкан мөмө жемиш, же огурцы, помидор болсун, 4 күн, 5 күн алардан бираз баягындай мындай, кандай десем, сактоо мөөнөтү жакшы экен. жакшы болот да. Биз эми өзүбүз ушу баягы көрсөткөндөй эле сактоо мөөнөтү дагы 4-5 күнгө чейин бул жакшы турат экен. Мындай чирибей, ирибей. Урматтуу көрүүчүлөр жана ошондой эле Кыргызстандын жаандары, мына ушул биздин производство дегендей биогомус, сөө жылан келип, ушул келишим баада алып кетсеңиздер болот. Болот, а? Ошол өзүңүздөр каалаган жерден, өзүңүздөргө жаккан жерден ошол сөө жыланды болобу, биогомусту болобу салып беребиз. Эми элдин өзүнүн выборуна коебуз. Жаккан жерден мына ушул жерден мисалы салып бер десе, же мына жерден салып бер десе, ошол жерден салып келишим баада кошумчасы менен, скидкасы менен беребиз. А? Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр бүгүнкү чыгарылышта ушул жаш ишкер Рустам агабыздын ушул кичи бизнеси тууралуу, тактап айтканда сөл жылан биогомус тууралуу маалыматты бердик. Чыгарылыш жаккан болсо класс деген белгини басыңыздар. Ушул Рустам агабызды дагы колдоп, жеринен келип көрүп, толук маалыматты алып, көрүп келишим баада алып кетсеңиздер болот достор. Анда кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Сиздер менен Универсал базары YouTube каналы болду.